Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar. Bizдің kanalдың көрүүчүлөрү, жылкы сүйүүчүлөр, барыңыздарга Кара Суунун жаңы маданият айылынан салам айтабыз. Бүгүнкү чыгарылыш туугандар биз баштадык. Жеңиш Саяпкер, Жеңиш ака менен бүгүнкү чыгарылыштагы аттарын тартуулап туугандар сиздерге маалымдап берели. Аттардын толук мүнөздөмөсүн болгондой айтабыз. Мурунку чыгарылышта Жеңиш аке аябай бир жакшы ат чыгарган болчу. Аны дагы сурайбыз туугандар. Улагына таамай аттарды дайыма чыгарып келет. Өзүңүздөр деле көрүп билип жүрсөңүздөр керек. Жеңиш ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ака? Жакшысызбы? Кара Суунун Саяпкерисиз ака сиз. Рахмат. Кудай кааласа. Жакшысызбы ака? Тынч, рахмат. Иштериңиз болуп атабы? Болуп атат, Алла. Бала чакаңыз? Тынч, балага чыгасыз. Ака, мына аттарды биринчи баштоодон мурун жанагы бир атты чыгарбадык беле? Сиз акыркы көрсөтүүңүз боюнча. Жалгыз ат чыгарганбыз, Тор ат. Тор ат. Тор ат Өзбекстан Кашкадарияга кетти. Кашкадарияга? Ошол күнү эле. Уже ошол күнү өткөрүп бердиңиз кандай? Ошол күнү барака кагып, неме балашып, неме болду, анан кийинки күнү өткөрүп бердим. Өткөрүп бердиңиз. Азыр рахматын айтып, азырга чейин байланышып турабыз. Байланышып атасыздар? Бая эле видеобузду кылып, неме кылып сүйлөшкөнбүз. Уже атты багып атат экен. Марра кылып атабы экен ат? Марра кылып бер. Марра кылып атат экен. Неме кылып, кийинки жылы өзү улак берет экен, ошол улагына аз багууга киргизин дейт. Атта сөз жок дейт. Улакка жакшы үйрөнүптүр деп. Рахматын айтты, кыскасы. Ыраазычылыгын билдирди ака. Жакшы ака. Жакшы ат алса сүйүнүп, рахматын айтса биз да сүйүнүп. Ооба да, мында неме пайда болот да. Жакшы уже неме болуп калдым депчи. Ооба. Жакшы ака. Анда бүгүнкү чыгарылыш боюнча айтың. Чекчеген аттардан чыгарасызбы бүгүн? Ооба, бүгүн дагы мына улагы тамаят. Бул да улагы тамаят. Улагы тамай, бул дагы чабылып, уже суутулуп, неме болуп турган. Мына улакта төбөлөнүп калып, ошодон бери кичине туруп калган. Путу катышып жакшы болуп калды. Мына жер экен, Токтоп тур, мен көрсөтүп коеюн биз. Көрсөтүп кой, көрөрмөндөргө. Az ошодон бери аз-маз туруп неме болуп калган. Бирок качан төбөлөндү? Төбөлөнгенине ушу 15-20 күн болуп калды. 15-20 күн болуп калды. Ошодон бери аз-маз туруп неме болуп калды. Эми минип дагы неме болуп атабыз. Эртеге улак каласа 17-синде биздин ушул айылда улак болот. 17-си чоң улак болот. Чоң улак болот. Торпок улак. Торпок улак. Анан өзүбүздөн мына Жети областтан келип алам деп көрөм дегендер болсо, ошол өзүбүздүн ушул улакка салып, чабып көрүп, ошол жерде атты сынаса болот экен, Болот. Жакшы ака, жакшы. Бул атыңыз келген атпы же кара байырбы? Бул ат келген ат. Келген атпы? Келген ат. Нокатты укалар алып келген буну. Каяктан? Россиядан алып келген. Россиядан. Бул видеом менен Ганновер бар канда деп мага ошондой маалымат неме кылган. Будон менен Ганновер дең, Ооба. Анан кийин буну бир Сейит деген мына Кызылордодон бир үнүбүз алып, улакка үйрөтүп, чабып, уже даярдап койгон дең? Даяр, азыр ат даяр. Жакшы. Колдон карап, көрүп, билип, мен дагы улагын чабып көрүп алдым бул. Ошондо бул аттын жашы кандай болду ака? Бул аттын жашы мына 2. 4 жаш болот. Азуу неме саядат тең? Көргүн. Токтомчу. Азуу жок экен да. Ооба. Мындай болуп калды. Бир жагын сайган да. Түшүнүктүү ака. Ооба. Алган адамдарга. Бул аттын кайманаты барбы жокпу? Кайманат. Ага, полбану ашырып коёбуз. Койбодуңузбу? Аттын пейили жакшыбы? Пейили немеси жакшы. Пейили жакшы. Ошондо бул атты азыр чаап көрөбүзбү кандай? Ошол убакта эле келип чаап көрсүн. Бул убакта видеолору бар. Видеолору да бар. Жок колда. Тарактатып чапканда не пайда? Улакта көрөлү да. Улакта көрсүн деген дагы комментарийлар жазат экен. Көпчүлүгүн окуп карап отурам. Ооба. Ошого мына эртең 17-сине мына чаап көрсүн. Эми талаада чуркай берет деп жазып атышат, туурабы? Ооба, жалгыз ат чуркай берет, анте берет, минте берет деп жазып атат. Ошого ушу чаппай эле ошо улакта келип чаап көрүп алса болот. Алса болот. Мына достор, атыңыздын жеши жакшы экен? Жакшы. Ден соолугуна жооп. Ошо улакта ошо бир төбөлөнгөн ошол путу неме, аны ачыгын айтыш керек. Мына төбөлөнүп калыптыр. Эле тастыктап жеңири айтыш керек буну. Анан узактан Өзбекстан немеден көрө тургандар болсо, улакта сорун алган, улакта жүгүргөн видеолору бар. Мен сага таштап коем, сен кошуп коебуз онда. Кошуп койсоң болот. Аттын росту канча ака, рост, бой? Бою 1.60'на жооп берем да. 1.60'на жооп. 1.60.
Biro andan biygirek bolушу мүмкүн Мен эми кем айтайын, алган адам сүйүнсүн. Ооба. Чоң айтып айтып, анан барганда чыкпай калып тең. Узактан алган клиенттер наразы болбосун. Оо. Камера азыраак айта берейин. 60-ына жооп дедиңиз ошондо. 60-ына жооп берем мен. Ошондо ака бүгүн канча ат чыгарайын деп атасыз? 3 ат чыгарам. 3 ат чыгарасыз. Анда бунун баасын айтып коюң ака. Кийинкилерге даярданабыз анда. Ооба, кийинкилерге даярданып, бунун баасын үчүн жакын болго тие турган кылып эле, сатыла турган эле айтып коям. Айтыңчы. $3000 деп коям. Жакшы ака. Аябай жакшы баа. Ооба. Мына туугандар, $3000. Сомго 250 миң сом. Сомго 250 миң сом. Такага туруштары жоошпу? Такага туруш бардыгы жоош. Ошо буттарын дарылатып, каратып, неме кылып койдук. Бир ака өзүнүн басыгы менен бастырып коюңчу. Өзүнүн басыгы менен. Мына өзүнүн басыгы. Мына достор, аттын баскан басыгын силерге көрсөтөйүн. Сиздер сын бериңиздер. Атка болгон. Бери. Жакшы басышында, турушунда айып жок экен ака. Кирик, илгири ат өзүчү. Анда кийинки аттарга өтөбүз ака. Кеттик. Мына достор, поворотун бир аттын көрүп коелу да, кийинки аттарга өтөбүз. Анда эмесе аттын бурулуштарын көрүп коебуз. Буроолору. Оңго, солго. Экинчи номердеги атка өтүп келдик. Бул достор, бул өспүрүм экен туугандар. Өспүрүм аттын азыр маалыматын берели. Бул карагердин толук түзүлүшүн силерге тартайын. Жеңиш акадан баарын сурайын туугандар. Жеңиш ака, баштай бериңиз ака. Карагер кашка экен, Карагер кашка. Бунун жашы кандай болду эми? Бунун жазга 3кө толот, Бышты болот. Бул атыңыз ака Карагер Карабайыр. Тазасынан. Бою канча чыгат ака, бою? Бою бунда 1.60. 1.60. Мына достор, 1.60 сантиметр. Минги эмеспи? Минги, Ооба. Бирок аттын турушунда айып жок. Сыны аябай жакшы экен ака. Сындуу, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Аттын качантан бери минут атасыз ака буну? Буну ушул мага келгенден бери минилип атат. Ушул жерге келгенден бери үйрөндү, Ой, минилип үйрөндү. Түзүк ака, түзүк. Ден соолугуна жооп. Ден соолугуна жооп. Кахаласа кол бала ат кылып алам деген ат кылам дегендер алыш керек экен да бул атты. Чаткаягы кең. Чаткаягы кеңир экен, Мына буттарын бир сыйра тартайын. Буту кол таптаза. Кол таза. Така көргөм көрөлекпи? Така көргөн, такалап койдук. Такалап койдуңуз. Үйрөнүп койдук. Эми көп клиенттер Бояк-бояктагылар ошо такалап берсеңер, такасына кандай дегендерге такалап койдук да. Такалап коюпсуз да. Бардын үйрөтүп койдук. Бит тишин көрүп койсок болобу ака? Тишин көрсөң болот. Кана? Азыр сай элек, азыр. Так. Так. Өзү негизи жоошпу? Ой, азыр кичине неме болду. Так. Токтоп туруң азыр. Тиш азы жок. Азы жок экен, болду, түшүнүктүү. Бышты болот экен да. Ошо болуп калыптыр деп койсок да болот экен. Жок, неме болду да. 22 болуп калды. Мына туугандар, бунун азыр баасын канча коет? Бир сурайлы. Баасын канча коет ака? 3500 койду. $3500, Мына достор, Жеңиш ака бул аттын баасын $3500 койду. Андыктан алдыдагы номерге чалып сүйлөшүңүздөр. Аттын сындуулугун кандай экенин комментарийге жазасыздар. Баасына болгон көз карашыңыздарды, оюңуздарды, пикириңиздерди калтырасыздар. Бир бастырып койгунчу ака. Мына туугандар. Бул экинчи номердеги бышты чыкма болуп атат. Андыктан сүйлөшүңүздөр. Номерлер алдыга коюлду туугандар. Жеңиш ака, кийинки атка өтөбүз анда. Болду. Мына эмесе туугандар, 3-чү номердеги жерде кашкага келип калдык. Жерде кашка. Бул атты Жеңиш аканын баласы минип чыгып атат. Бул ат ака кандай, энчи атпы? Энчи ат. Качан алгансыз буну? Былтыр жаңасын алып, үйүргө койдум. Үйүргө коюп койдуңуз уже, Үйүрү тамай. Үйүргө издегендер алса болот экен, Улагы дагы жакшы. Улагы кандай, өзүнө жараша жакшыбы же? Жараша жакшы, анан бунун азыр үйүрдөн келип эң ушунча деңгээлге неме болду да. Өтө арык келгенби? Өтө арык келген. Кечирээк кармадым да үйүрдөнчү. Анан ушу балам чабат өзү. Өзү минип
Өзü minip өзü карайт. Жакшы экен. Атыңыздын жештери азыр жакшы элеби? Жештери жакшы. Азыр бирок арыгыраак экен дагы. Дагы деле арыгыраак, ооба. Чын айтыш керек аны. Ошондо 2 асый болот да бул, а? 2 асый болот. 2 асый болот. Токтот туркам. Накта карабайыр деп койсок болот. Ооба. Мына куюшкандын издери бул жакта турат. Куюшкан салдырат, бар жок салдырат. Такасы жаңы экен, а? Така жаңы, такага жоош. Буттарында айып жокпу? Буттарында айып жок. Аттын көкүрөктөрү. Атты жонорткон болсо жакшы эле чоңоёбу дейм да. Жоноробу дейм да. Толот. Бул не тердеп турат экен? Бул өзү тердеген эмес, мына жүнүн эми кыркып атат да. Өзү ушундай дейм, а? Жүнүн эми кыркып. Aa. Бул үйүрдө 15 беге коюлуп, анын үстүнө кечирак кармалып, ичине ушунда эме болуп калды. Эми суу жүгүрдү аткачы. Бирок мына балдарыма, малга, мына жерде айылдагы айдачуда арпана улакка чабып, ушу баланы неме кылат? Тарбиялап атат. Тарбиялап атат. Бир коюп койчу кам. Өдөбө Чапчы. Мына достор. Эми бул аттын баасын жөндө эле коесуз беке? Жөндө коем. Канча коесуз, ошону айтыңчы. 200 миңге коем. 200 миң сом, а? Ооба. Ошондо 2,5 миң долларга жетпейт экен. Ооба. Мына туугандар. 200 миң сом. Дагы кеми болобу? Сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз, а? Ат, бирок агат, буяк. Таш балага сон. Караганга жоош эле. Караганга жоош, ушу балам карайт. Бир оңго солго буруп койчу кам. Айландырып кой. Айландыр. Айландыр, ордунда айландырып. Нарага айландырып. Айландыр. Айландыра бер, мына. Кат айландыр, төвүн айландыр. Мына достор, 200 миң сомго бааланып атат. Жеңишкен номер алды да турат туугандар. 3-чү номердеги атты сиздер көрдүңүздөр. Ой, 1.60 уруюнга. Уруюнга 1.60 чыгат, а? Ооба, чыгат. Желеге коюлдубу же суайда жүрдүбү? Желеге коюлду. Желеге коюлду, а? Ооба, желеде. Колун тиштебейт. Колун тиштебейт. Ооба. Мына туугандар, аттын тишин деле ачып коелу бир. Көрдүңүздөр баарын. Жештери жакшы. Жештери жакшы. Өпкө жүрөгү, дыханиялары таза. Таза. Жакшы эке, жакшы. Бир бастырып кой, акырын. Акырын бастыр. Мына достор, бүгүнкү чыккан аттын кайсы бири сизге жакты? Комментарийге жазабыз. Жеңиш эке, анда соодаңызга береке каалайбыз эке. Жакшы аттардан чыгара бериң. Ооба. Анда эмесе достор, бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыкты. Амандашканга чейин.